жылдын 12 айдын жыйынтыгы менен республика боюнча жалпы керектүү 18,3 миллиард киловатт саатты түздү. ГЭСтерден 12,77 миллиард киловатт саат, жылуулук электр борбордон 1,76 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлдү. Ал эми коңшу өлкөлөрдөн 3629,7 миллиард киловатт саат электр энергиясы импорттолду. Токтогул КЭСинде 4 агрегат болсо, бүгүнкү күндө 3 агрегат иштеп атат. Машинеде 4 дөңгөлөк болсо, 3 дөңгөлөк менен кетип баратабыз да. Ошого карабастан 200 мегаваттын тегерегинде биз азыр мындайча айтканда энергия секторунда электр энергия жок. Анткени биз ноябрдын 1-ине чейин Токтогул КЭСин ишке киргизип алышыбыз керек. Азыр мына марттын башында 3 Коргон КЭСин 1 агрегатын беребиз. Аякта да 3 агрегат менен калабыз. Ошондо баш аягы Кыргыз энергия системасында 250 мегаватты кыскаруу болот да. Кыргызстанда 2025 жылдын 1-майынан тартып өлкөнүн калкы үчүн электр энергиясынын баасы жогорулайт. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. 1-майдан баштап бардык немелерге айтып кетсем, кээ бир айтып атат 1 сомдон мынча эсе которулат. Болгону быйылкы жылы 26 тыйынга тариф кымбаттайт. 26 тыйын бул биздин 1 сом 16 тыйын төлөп атса 700 киловаттка чейин. Азыр 1 сом 36 тыйын төлөйт 1-майдан баштап. Болгону ошол эле да. 26 тыйын эле, 26 тыйынга эле көбөйөт. Азыр 1-майдан баштап. Быйылкы жылы почти 500гө жакын ас күйө счетчигин коелу деп атабыз. 500. Андан ошонун менен бизде 900 миңге жакын мындайча айтканда биздин мамлекеттеги абоненттерге ошол ас күйө счетчиги коюлуп калат. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда акылдуу счетчиктер коюлуп калат. Дагы 400дөй алсак, ошондо биз 1,5 миллион абонентибиздин биз бүгүнкү тейлеп аткан ошонун баары тең акылдуу счетчиктер менен камсыз болот. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кендерди иштетүүгө жана чалгындоого 20 лицензия алган. Учурда алар боюнча тиешелүү даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Республиканын түштүк аймагында жайгашкан Загара 2 жана Урмизан 3 кендери иштетүүгө киргизилген. Күз-кыш мезгилин өткөрүү учурунда калкты өз убагында арзан баадагы көмүр менен камсыз кылуу максатында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы республиканын облустарында жайгашкан жалпы 75 отун базалары менен келишим түздү. Жылдын жыйынтыгы менен мурдагы жылдары зыян менен чыгып атсак, быйыл болсо 333 миллион сом пайда менен чыктык. Андан тышкары коюлган биздин ошо камсыздоо боюнча ар бир региондо 75 социалдык топ базар ачылган болчу. Ошо арзан баа менен ошо камсыздоого аракет кылдык да. Ишканабызда 20 лицензия бар. Ичинде болсо ошо эң чоң лицензия бул болсо кара кечек кесиминен жана мындан да тышкары болсо акыркы 2 жылда ошо бизге жаңы 18 лицензия берилген болчу. Бул түштүк региондо жалпы калкты арзан сапаттуу көмүр менен камсыздоого аракет кылабыз. Энергетика министрлиги 2024 жылы бир топ алгылыктуу иштерди аткарганын белгилейт. Ал Токтогул КЭСинин номер 1 гидроагрегатын реабилитациялоо аяктап, кубаттуулугу кошумча 60 мегаваттка жогорулады. Тагыраак айтканда, кошумча 525,3 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. 3 Коргон КЭСинин номер 4 агрегатын реабилитациялоо жумуштары аяктап, кубаттуулугу дагы 16 мегаваттка жогорулаганы белгиленди. Токтогул КЭСинде жана 3 Коргон КЭСинде генераторларды жаңылоо, реконструкциялоо иштерин жүргүзүп жатабыз. 20 февралда биз Токтогул КЭСиндеги акыркы 3 генераторду реконструкциялоого чыгарып бердик. Буга чейин 3 генератор алмашылган, ар бир генераторго 60 мегаваттан кубаттуулук кошулду. 20 февралдан баштап 3 агрегатты реконструкциялоо иштери башталды. Буну биз план боюнча ушу үстүбүздөгү жылдын октябрь айына ишке киргизебиз деп пландап жатабыз. Себеби бул ушу 25-26 жылдарда күз-кыш мезгилине биз даяр болуп кирип калышыбыз керек. Ал эми 2024 жылы аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн коллегияда энергетика министри Талайбек Ибраев тармакта алгылыктуу иштер аткарылганын, аны менен катар айрым өз ишине кайдыгер караган кызматкерлердин айынан кээ бир иштер жеткиликтүү деңгээлде аткарылбай калганын
баштаганын айтып өттү. Ошондой эле быйылкы жылга коюлган пландарды өз убагында аткаруу, долбоорлорду ишке ашыруу, керектөөчүлөргө электр энергиясын берүүнүн сапатын жакшыртуу учурдун талабы экенин баса белгиледи. Керектөөчү каражаттардын тийиштүү деңгээлде камсыздалбаганы жана Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Бишкек шаары. келтирип аткан туруп ал кошулуп алды. Ал